Видеобузга лайк басып, жана каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Эң кызыктуу жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Төшүн кармап, бутунун ортосуна салган туугандары милиция педофилди кармабай жатканын айтышты. Бишкекте эркек киши 11 жаштагы кызды унаага салып, шоро заводун көздөй алып качып кеткен жолдо ал кызды өөп ыдык көрсөткөн. Кыз качып кетүүгө үлгүргөн, бирок кыздын туугандары бул окуя боюнча адилеттүүлүк жок болуп, өспүрүмгө кол салган адамды жоопко тарта албай келишет. Бул жагдай тууралуу социалдык тармактардын колдонуучусу Айда Бөрөбаева билдирди. Урматтуу ата-энелер, абайлагыла, педофил баардык ата-энелерге кайрылабыз. Бул бизге келет деп эч ойлогон эмеспиз. 18 августта 11 жаштагы кызыбыз Энесай конушунда чоң энесинин үйүнөн чыгып, Алматинка трассасынын боюнда кичи автобус күтүп турган. Убакыт болжол менен саат 15:30-16 болчу. Автобус келип токтоп, Аламедин базарына бара турганын айткан. Кызым ишенген. Автобус болгондуктан ага олтурган. Жолдон бул киши кызымды өөп, төшүнөн кармап, бутунун ортосуна салган. Шоро заводун көздөй алып кетип бараткан. Бир убакта киши ары бурулганда, кызым эшикти ачып качып кетүүгө үлгүргөн, деп жазат Айда Бөрөбаева. Жабырлануучунун апасы милицияга арыз жазган. Милиция эне баланы суракка алып, түн бир окумга чейин кармаган. Бирок кыздын сөздөрүнөн шек саналып, шектүү кармалган эмес. Бүгүн билдик, шектүүнү камалбаптыр. Анын туугандары келип чыгарып кетишиптир. Биздин даректи каяктан табышканын билбейм. Бережеси келип бул кырсык деп айтууда. Бул өлкөдө кантип адилеттүүлүк орнотсо болот? Кызым алдабайт. Мунун баары чындык. 11 жаштагы кызга мындайдын эмне кереги бар? Бул иштин аягына чыгууга бизге жардам керек деп кошумчалады ал. Өрчү Асел Кадырбекова: апамдын акчасына салон ачып банкрот болдум. Өрчү Асел Кадырбекова Instagram баракчасы аркылуу жыл ичинде кандай сыноолор келип баарын чыдап көтөрүү оор болуп турганын жазып чыкты. Андал: чынында эми мойнума алам. 1 жыл катуу депрессияда жүрдүм. Бирок ушинтип айтса чырдап, жок, менде баары жакшы деп мойнума алчу эмесмин. Башыма жамандын артынан жаман жанашып келди. Биринчи, бул кырсык жашоомду аст-үстүнө чейин өзгөрттү. Бул тагдыр качып кутула албайт экенсиң. Аман калганыма шүгүр айтам. Экинчи, бүт убактымды, эмгегимди алган салонумда жабылды. Эң өкүнүчтүүсү, апам жаңы унаа алам деген акчасын бул салонго жумшаганбыз. Буйруса мындан көп ишти табабыз дегенбиз. Тилекке каршы ишке ашпай калды. Энекен, мейли, аман болсок табабыз деп көз жумуп койду. Үчүнчү, менин жеке жашоом 2 ажырым болду. Мейли, аман болсок баары болот. Эң чоң байлык бул өмүр жана ден соолук экен. Калаанын кайра башынан баштоого туура келсе да, кылса болот. Аман бололу. Эми кайгырбай, көп жашоону баштайлы. Эмне дейсиздер? Ошентип айтып, бугумду чыгарып албасам башым ооруйт. Ичимде көп нерсени сактай албайм. Балким бул нерсени да убакыт үйрөтөт деп жазат. Көпчүлүк кыргызстандыктардын жүрөгүнөн түнөк тапкан даңазалуу Доор сериалынын Хүрөм айымдын ролун ойногон Мерием Узерли Кыргызстанга келет. Ал Asian World Film Festival иш-чарасынын алкагында келет. Бул долбоор Бишкекте жаңы проекттин презентациясын өткөрөт. Бул тууралуу маалыматты кинофестивалдын директору Асел Шерниязова билдирди. Белгилүү кесек Азиат фильм фестивалы Лос-Анджелесте коомдук ишмер тарабынан негизделген. Кийинчерээк Франция элчиси менен Садык Шернияз тарабынан 2015-жылы түптөлгөн. Фестивалдын өкүлү катары ишкер Шухрат Ибрагимов иш жүргүзүп келет. Уюштуруучулардын айтымында Бишкекте сентябрь айынын башында пресс-конференция жана жабык кала кече өтөт. Мериемден тышкары немис элинин белгилүү сүрөтчүсү Мартин Бертмандын дагы келиши күтүлүп жатат. Кызыктуу жана коркунучтуу көңүл ачуу жайынын видеосу Katers Clips YouTube каналына жарыяланган. New York Post басылмасы жазгандай, жырткычты жанынан көргүсү келген туристтер айнек жана темир менен тосулган тордун ичине киргизилет. Анын ичинде 14 жаштан жогорку курактагылар 45 мүнөт болушат. Бул аралыкта туристтер жырткычтардын жанында болуп, аларды сүрөткө тартып алууга жетишет. Жаратылыш паркынын жетекчиси Сюзанна Скоттун айтымында, тордун ичин инженер тезден текшерип турат. Ал жырткычтар тордун ичин карап, анын үстүнө чыгып эс алганды жакшы көрөрүн белгилеген.